Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы, урматтуу биздин баракчанын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер үчүн дагы да болсо мугалимдер, негиз эле мамлекеттик кызматта иштеген ар бир адам үчүн керектүү бир программаны, приложенияны үйрөтөбүз. Бул приложениянын жардамында сиздер үйдө олтурган жерден эле өзүңүзгө бирдик жүктөп, жакындарыңызга, досторуңуздарга бирдик жүктөп, ал тургай акча которууларды деле олтурган эле жерден ишке ашырсаңыз болот. Бул приложениянын айтор сиз үчүн өтө көп пайдалары бар. Алгач ал үчүн биз Play Marketке кирип, Elcard Mobile деген приложенияны атайын көчүрүп алабыз. Андан ары биз Elcard'ты көчүрүп алгандан кийин дал ушул терезе ачылат. Эгерде сиз мурда бул программага катталган болсоңуз, анда бул жерге телефон номериңиз менен паролуңузду жазып кирип кетсеңиз болот. А бирок сиз алгачкы жолу бул приложенияга катталып жаткан болсоңуз, анда регистрация бөлүмүн тандайсыз. Регистрация бөлүмүн тандагандан кийин өзүңүздүн телефонуңузда учурда иштеп жаткан телефон номерди киргизесиз. Андан кийин бул жерге 8 символдон турган атайын кодду киргизесиз. Экөө тең бирдей эле код болот. Эскерте кетүүчү жагдай, мисалы кайсыл бир жакыныңыздын телефон номерин жазып, артына бир латын арабинде жазылган бир тамганы кошуп коюшуңуз керек болот. Себеби сандын өзүн гана программа албайт. Сөзсүз түрдө код менен сан менен тамгалар аралашкан болуусу керек. Экөөнө тең бирдей окшош кодду киргизесиз, андан кийин регистрацияны басасыз. Сиз регистрацияны баскандан кийин момундай терезе ачылат. Бул терезе ачылгандан кийин эми сиз чыныгы кодду киргизишиңиз керек болот. 4 сандан турган. Кааласаңыз сиз өзүңүздүн картаңыздын кодун киргизип койсоңуз болот. 2 жолу кайталайсыз, 1 жолу киргизгенден кийин дагы 1 жолу кайталайсыз, анан автоматтык түрдө бул терезе ачылат. Мисалы 1 2 3 4 кылып коюшат көбү. 1 2 3 4 кылганда ачылат, бирок бул оңой код болгондуктан кээ бир адамдардын колуна сиздин телефонуңуз түшүп калса, алар дароо эле ачып алышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздүн картаңыздын номерин киргизгениңиз жакшы болот. Анан бул терезе ачылат. Бул терезе ачылгандан кийин азыр главныйда турат. Бул жерде Мегако, Мошка, Билайн жана башка түрдүү операторлорго бирдик жүктөй аласыз. Эч кандай комиссия албайт. Коммуналдык услугаларды төлөй аласыз. Ал тургай акылуу программалар, мамлекеттик салыктар, ошолордун баардыгын олтурган жерден эле сиз төлөй аласыз. Алгач биз картабызды кошуп алышыбыз керек. Ал үчүн карта деген бөлүмдү басканда бизде момундай бир терезе ачылат. Бул жерден плюс деген белгини басабыз. Басканда буга кийин кайтып келебиз. Басканда бизде могул чыгат. Бул жерге название карта дейт. Мисалы KICV деп жазасыз. Карточкаңызды аласыз. Карточкаңызда 4 номер катар кеткен номер бар. Ошол номерлерди жазасыз. Ошол номердин эле түбүндө ортосунда сызыкчасы бар, 4 номер бар. Аны дагы жазасыз. Картаңыздын оодарып туруп артында 3 сандан турган сан бар. Ошол санды жазып туруп добавить этсеңиз, анда бул терезе ачылат. Бул терезе ачылгандан кийин сиз заполнить паспорт данные деген бөлүмдү тандайсыз. Ал бөлүмдү тандаганыңызда бул жерде ушунча узун сандан турган бир номер бар. ОМС номер деп коюшат көбү. Ушул номерди жазасыз. Номер жазгандан кийин бул жерге АН, анын кодун жазып туруп, подтвердить деген кнопканы басасыз. Баскандан кийин демек сиздин картаңыз уланат. Картаңыз улангандан кийин сиз кайрадан карта деген бөлүмдө жогоруда мисалы KICV деп чыгып калат. Ошол KICV деген бөлүмдө басканыңыздардан кийин сиздин капчыгыңызда канча сумма бар, же үйдө олтурган учурда эле айлык түштүбү, же түшпөдүбү, дал ушул маселелерди карточкаңызды телефонуңуздан эле башкарып көрүп турсаңыз болот. Эми картаңызды улап алгандан кийин сиздер
коммуналдык кызматтар деген бөлүмгө кирсеңиздер, мына бүт кызматтар чыгат. Ал кызматтарды басып, тиешелүү кодду жазып, которулуучу сумманы жазып которсоңуздар болот. Үйдөн отуруп эле, албетте булардын баары акысыз. Ал эми башка карталарга, досуңуздун картасына котормокчу болсоңуз, перевод деген бөлүмдө киресиз. Анда по номер карты деп турат. Ушул бөлүмдү басып туруп, досуңуздун эл картына, ошол карточкасына эле үйдөн үйгө которуп койсоңуз болот. Мындан сырткары услуга связь деген бөлүмдү бассаңыз, мына бул бөлүмдөр ачылат. Каалаган бөлүмдү тандап туруп, бирдик жүктөсөңүз, булардын баардыгы эч кандай комиссиясыз, акысыз түрдө жүргүзүлөт. Мисалы, досуңуздун картасына которуу үчүн по номер карта дегенде белгилейсиз. Аны баскандан кийин бул карта ачылат. Бул жерге досуңуздун дагы картасында 4 сандан турган 12 сан бар. Ошол сандарды сизге жөнөтөт. Ал сандарды бул жерге жазып, мисалы 50 000, 30 000 которсоңуз болот. Жана башка түрдүү өзүңүзгө тиешелүү сумманы которо бересиз. Которуп жаткан учурда анын аты жөнү, баш тамгалары жана акыркы тамгалары чыгат сиздин картадан. Демек ал экенине ынанасыз. Андан кийин бая эле айткан кызматтар жөнүндө бул жерге лицевой счетту жазып туруп, сумманы жазып туруп, далее кнопкасын баса турган болсоңуз, сиз үйдө отуруп эле каалаган газ, электр энергиясы жана башка түрдүү кызматтарды которуп кое аласыз. Бул бирдик жүктөө, бая айтканымдай, жана еще кнопкасын бассаңыз, бул жерде история деген болот. Сиз жөнүндөгү архивтердин баары ушул жерде. Кайсыл учурда кимге эмне которгонсуз, кимге бирдик жүктөгөнсүз, кайсыл кызматтарга канча акча төлөгөнсүз, ошолордун баардыгы отчет түрдө ушул жерде сакталып калат. Бул жерде карта банкоматов дегендерден жакын арадагы банкоматтар кайсыл жерде жайгашкандары тууралуу сизге маалымат берет. Кааласаңыз бул жерден музыкаларды жандырып койсоңуз болот. Акча түшкөндө сизге атайын сигналдар келе турган кылып, жана башка түрдүү атайын өзүнүн бөлүмдөрү бар. Азыр эле бул программаны орнотуп алыңыз. Бул өтө ыңгайлуу. Бул программаны орнотуп алганыңызга өкүнбөйсүз, кубанасыз. Баардык эле ишти үйдө отуруп эле бүтүрө бересиз. Дагы да болсо сиздер үчүн кандай программалар жакшы болот, кандай программаларды сиздерге үйрөтсөк жакшы болот. Ушулар боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Албетте бул видеону көрүп бүткөн соң жакындарыңыздарга, досторуңуздарга бул видеону бөлүшүңүздөр. Аябай жакшы. Эч кандай банкка да баруунун кереги жок, дүкөнгө да баруунун кереги жок. Коммуналдык кызматтарды төлөйм деп эч бир кеңселерге баруунун кереги жок. Болгону үйдө отуруп эле өзүңүздүн ишиңизди бүтүрүп коюп олтура бересиз. Бул өтө өзүңүздүн капчыгыңызга дагы, убактыңызга дагы өтө пайдалуу. Биз менен бирге болгондугуңуздар үчүн рахмат. Видео жакса класс басыңыздар, достор менен бөлүшүңүздөр. Дагы да кандай программалар боюнча билгиңиздер келет, ошолор боюнча оюңуздар болсо комментарийге жазып калтырыңыздар. Биз видео түрүндө сиздерге албетте жооп берүүгө даярбыз. Саламат болуңуздар.